Убактылуу өкмөт же убактылуу президент Такаев менен Бакиевдин бул жака коюп, эмне үчүн бүт элдин ынтымагын бузган Кадыржан Батыровду жоопко тартканга күчү жетпейт деген суроого ким жооп берет? Же Кыргызстан ушунчалык бечел мамлекетпи? Антейин десең, Кыргызстандын бийлик органдарынын калпычылыгына чек жок. 2010-жылдын 18 майында 7 июнда кадимки убактылуу өкмөттүн төрайымынын укук органдары боюнча орун басары Азимбек Бекназаров 24 KG агенттигине бирде 10 снайпер колго түштү десе, экинчисинде 15 снайпер колго түштү. Тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн кошумча түшүндүрүүлөр болбойт, бирок сөзсүз сот болот деп жооп берген. Андан бери 1 жыл өттү. Бир снайпер соттон өткөн жок. Алар кайда? Бул Бекназаровдун калпыбы же өткөн мезгилдеги президент Роза Отунбаеванын жүзүбү деген ой жаралат. Ушундай эле калпычылык убактылуу өкмөт бийлигинин бардык тармактарында жыш орун алган. Бакиев ташып кеткенден кийинки Кыргызстандан акчылай жана алтын запастарын мамлекеттик төңкүрүшкө байланыштырышып, анын убактылуу бийлери каалагандай калчап келет. Буга да бүгүн саясий коррупция ачык пикир айтпаса да, жыл аягында көптөгөн чындык чыгып келери анык. 2010-жылдагы түштүк коогалаңы Кадыржан Батыров сыяктуу сепаратисттик көз караштагы өзбек улутундагы бузуку топтордун аракетинен жаралгандыгы айкын болду. Бүгүн бул чындыкты аныктоо, тактоо үчүн ошол эле бийлик мунарасынын таасиринде же Роза Отунбаеванын көзөмөлүндө турган улуттук комиссия чындыкты айтып чыкканга күчү жетеби? Албетте анын кандай экендигин кыргыз эли билди, байкады десек болот. Кыргызча айтканда, карга карганын көзүн чокубайт болду. Ал эми жогорку кеңештин 5 фракциядан турган парламенттик бийлиги бул чындыкка адилет баа бере алабы? Жок, эч качан. Анткени дал ошол коогалаңдуу аракеттер жогорку кеңешке ушул окуялардын авторлорун алып келген. Бүгүн алар кыргыз эли үчүн, жашоодогу адилеттик үчүн жана жазыксыз миңдеген адамдардын өлүмү үчүн чындыкка келиши дале күмөндүү ойлорду жаратат. Ага бир пикирге келе албаган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин атайын убактылуу депутаттык комиссиясынын курамынын пикир келишпестиктери көп болот. Анда эмне дейбиз? Болгону элге ачуу чындыкты айтып коюудан башка чара калбайт. Түштүк коогалаңы биринчи кезекте өзбек улутунан түштүктүн лидеримин деп чыккан сепаратисттик көз караштагы Кадыржан Батыровдун Кыргызстандын түштүгүнө өзбек автономиясын түзөм деген аракети жана өлкөнүн эгемендигине шек келтирген талаптары себеп болгондугун билип койсок. Экинчиден, Кыргыздын ушул мезгилдеги саясатчылары түштүккө бөлүнүшүп, өздөрүнүн жеке кызыкчылыктары үчүн өзбек лидери менен ар кандай максатта соодалашкан аракеттери себеп болду. Албетте буга Асылбек Текебаевдин, Бектур Асановдун жана Кадыржан Батыровдун май айындагы аракеттери далил болот. А бирок дале болсо буга баа берилбегендиги таң калыштуу. Аскар Акаевдин, Курманбек Бакиевдин жана убактылуу өкмөттүн улуттар аралык мамилелерге карата жүргүзгөн бечел саясаттары да миңдеген адамдардын өлүмүнө себеп болду. Эмне буга чейин өзбек улутундагылар кыргыз бийлигине аралашпай келдиби деген суроо жаралат. Кошуна өзбек мамлекетине салыштырганда бул саясат Кыргызстанда адам укуктарын сыйлоо жана улуттук өзгөчөлүктөрдү эске алуу менен улантылып, дайыма урмат сый менен коштолуп келгенин жүздөгөн фактылар менен далилдөөгө болот. Көрсө нысапсызга кашык салсаң 5 ууртайт деген ушул окшойт. Ошол эле Кадыржан Батыров Жалал Абад облусуна өзбек университетин ачып каалагандай өзбек маданиятын көтөрүп жатпадыбы? Буга чейин түштүктө 2 өзбек университети, 133 өзбек орто мектеби, бир нече газеталар жана телеканалдар, өзбек театрлары өзбек тилинде каалаганын айтып келишет. Өзбек улутундагылар бардык кызмат бутактарында иштешет. Кантип анан өзбек улутуна карата кысым же дискриминация болду деп айта алабыз? Ош окуясынан бери 1 жыл артта калды. Карапайым калк бүгүн көп нерсени түшүндү. Бирок буга карабастан мамлекеттик деңгээлде бул маселеге баа берүү кыйын ишке айланып жатат. Бүгүнкү күнгө чейин түштүк коогалаңын расмий түрдө өлкө президенти Отунбаеванын жарлыгы менен атайын улуттук комиссия, андан кийин 25 депутат курамында бар Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 2010-жылдын 2 декабрындагы номер 2 токтомунун негизинде убактылуу парламенттик комиссия түзүлүп, иликтөө калды. Бүгүн эми бул комиссияда 5 башка пикир. Мындан сырткары биздин кайгыбызды канчалаган эл аралык уюмдар келип иликтөөгө алып жатат. Анын акыркы болгон эле келүүнүн башында турган комиссиянын жыйынтыгы дагы бир ирет элдин кыжырын жараткандай болду. Улар аз келгесип Кыргызстандын айрым укук коргоочусумун, саясатчысымын дегендер бир бетке маалыматтар менен айгай салганын токтотушпай келет. Деги түштүк коогалаңынын чындыгы чыгаар күн барбы? Албетте жок эмес. Бирок ошого чейин эле эл чайкалып чарчап бүттү. Бийликти эки жүздүүлөр жана нысапсыздар башкарып, мамлекет сазга батып бара жатат. Эл бузар, журт бузаарлар качан соттолот деп карапайым эл жогору караса, эл өзү күнөөлүү. Урушпай, жөн жашашпайбы деп саясий дирижерлор ийин куушурат. Мейли, эмне болгондо да шариаттын шарты менен айтканда, баары бир Алла өзү оңдойт чыгар.
Бүгүн түштүк коогалаңын чыгаргандардын аны башчысы Кадыржан Батыров, Алишер Сабиров, Жалалиддин Салахуддинов, Иномжан Абдрасулов, Карамат Абдуллаева, Абдрахман Абдуллаев, Махамат Расул Абакжанов, Халилжан Кудайбердиев сыяктуу мен лидермин деген өзбек сепаратисттеринин бузуку аракеттерине жана саясий упай үчүн калктын башын айландырган саясатчыларга, элдин эмес өзүнүн камын ойлогон бийлик башчыларына, алардын кетирген катачылыктарына саясий жана укуктук баа берилбей эл ичи жымырап тынчтыкта жашайт деп айтуу кыйын. Ал эми саясатчыларга, эки жүздүү бийлик ээлерине айтар бир гана сөз: канчалык чындыкты жаап жашырсаңар да, эл бардыгын билет. Эл бүгүнкү бийлик башчыларынын эки жүздүүлүгүн гана эмес, 100 жыл, 1000 жыл мурдагы падышалардын артыкчылыктарын жана катачылыктарын айтып келишет. Демек чындык жана адилеттүүлүк гана түбөлүк жашайт тура. Көрсөтүүнүн материалдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жылдыз Жолдошованын жеке видео архивинен алынды жана анын депутаттык иликтөөлөрүндөгү саясий көз карашынын негизинен даярдалды. Мындан сырткары 2010 жылдын июнь айындагы түштүк Кыргызстандагы болуп өткөн трагедиялык окуяны иликтеген улуттук комиссиянын жыйынтык отчетунан жана бир нече маалымат булактарынан фактылар колдонулду.